Өлкө боюнча балдар ооруканасы дээрлик жетишсиз өзгөчө калк жыш жайгашкан Бишкек жана Ош шаарларында бул маселе көйгөй жаратып келет. Мындай муктаждыкты жоюу максатында бүгүнкү күндө эне жана баланы коргоо улуттук борборунун аймагында 350 орунга ылайыкташтырылган оорукана курулуу алдында турат. Маалыматка караганда мындан сырткары дагы 10 бөлүм каралган. Дал ушул оорукананын капсула салуу аземи бүгүн өтүп жатат. Ага президент Садыр Жапаров да катышууда. Өлкө калкынын жалпы санынын 3/1 балдар түзөт. Мына ошол балдардын саламаттыгына кам көрүү мамлекеттин түздөн-түз милдет экенин президент Садыр Жапаров белгиледи. Ал көп тармактуу оорукананын салынышы өлкө келечеги болгон балдар менен энелерине кам көрүүгө багытталган жакшы саамалык болуп жатканын белгилеп, жалпы медицина кызматкерлерин куттуктады. Балдарыбыздын ден соолугуна көңүл буруп, алардын бир катар ооруларына байланыштуу педиатрия багытындагы жаңы бөлүмдөрдү уюштуруу жана көп тармактуу балдар ооруканасын куруу бүгүнкү күндүн талабына айланган болчу. Айрыкча бул багытта талбай иштеп келаткан эне жана баланы коргоо улуттук борбору клиникалык жана дар таныктоо мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу максатында бөйрөк жана боор трансплантациясы, тубаса угуу майыптыгы үчүн кохлеардык имплантация, ретинопатия, лейкоз жана ооруган балдардын чучугун трансплантациялоо үчүн жаңы заманбап имаратка муктаж болчу. Бишкек шаарында Союз учурунда салынган 2 гана балдар ооруканасы бар. Учурда миллиондон ашуун калкы бар борбор шаарыбызга бул жетишсиз. Эми көп тармактуу оорукананын курулушу менен муктаждыкты кайсы бир деңгээлде жоюу максатталууда. Анда жалпы кошумча 10 бөлүм да каралып, бир эле дарылоо багыты эмес, жаш адистерди даярдоо үчүн симуляциялык кабинеттери бар көмөкчү блокту да камтыйт. Андан тышкары мында бөйрөк, боор жана сөөк чучугун алмаштыруу операциялары жасалат. Эң бизге асыкы кесиги муктаждык бул органдар алмаштыруу, ошол жерден 3 отделение болот. Бөйрөк алмаштыруу, боор алмаштыруу, чучук алмаштыруу отделениялар болот. Реанимациянын отделение болот, хирургия болот, реабилитационный отделение болот. Жылына бизде 145 000 бала төрөлөт. Анын 10%, ошондо 10 000, 12 000 бала ара төрөлөт. Аларга дагы биринчи күндөн баштап жакшы мындай кароо болбосо, дарылоо болбосо, алардын арасында дагы мындай өлүмдүүлүк өтө жогору болуп кетет да. Себеп дегенде ошол 1 жашка чейин кайтыш болгон балдардын 80%-ын ошо перинаталдык себептерден кайтыш болот да. Ошого байланыштуу бизде улуттук борбордо, биздин борбордо мисалы кезек күтүү деген анча-мынча маселе чыгып калат да. Ал үчүн эми алгачкы медициналык жардам борборлору, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору иштеш керек да. Аталган клиниканын курулушу жана андагы бардык медициналык каражаттарды камсыздоо толугу менен Азербайжан Республикасы тарабынан ишке ашууда. Мындай чечимди президент Садыр Жапаров расмий сапар менен аталган өлкөгө барганда Азербайжан президенти Ильхом Алиев тарабынан сунушталган. Бул эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу бекемдөөгө багытталганы белгиленет. Вы знаете, что было создано... Сиздерге белгилүү болгондой биргелешкен инвестициялык фонд түзгөнбүз. Ал жаңы түзүлгөндө 25 миллионду түзсө, президент Садыр Жапаровдун соңку Азербайжанга болгон сапарында 100 миллионго чейин жеткенин маалымдаганбыз. Ошондуктан өзүнчө долбоорлорду камсыздоо маанилүү элемент деп эсептейбиз. Фонддун каражаттары дал ошол социалдык фонддорго жумшалмакчы. Белгилесек, оорукананын имаратынын жалпы долбоору учурда 6 миллион долларды түзүп, келерки жылы апрель-май айларына бүттөөрү болжолдонууда. Нурзада Сыдыкова, Рет Абдылдаев, регион Бишкек.